Мен да башка балдар сымал ушинтип так секире ойноп, бактылуу балалыгымды өткөргүм келген. Бирок аттиң тагдыр жашыбызга, кыз балабызга арабай сынайт экен. Менин минтип 6 жашымда ооруп калганыма ичим ачышат. Мен үчүн күйүп бышкан апама карап жүрөгүм сыздайт. Ар бирибиздин колубуздан келет, себеби мээрим акча менен эмес, жүрөк менен берилип дүйнөнү өзгөртө алат. Саламатсыздарбы, урматтуу Жылыстайм YouTube каналынын көрөрмандары. Видеобуздун башында биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий жазууну унутпаңыздар. Бүгүн биз сиздерге кайрылуу сурануу менен кайтылып турган чагыбыз эмнеге дегенде 6 жаштагы Айкөл карындашыбызга азыркы учурдагы чоң суммадагы жардам керек болуп турган чагы. Айкөл кызыма жардам керек деп бизге кайрылган Бегим айым апасы. Саламатсызбы? Жастарбы? Анан окуяны башынан баштап айтып берсеңиз, кызыңыз качан ооруп калды, эмне болду? Мен Жалал абад областынын Базакоргон районунун 1-май айылы тургуну болом. Мен 2018 жылы баш кошконбуз. 2018 жылы. Ошону 2019 жылы ушул кызым төрөлдү да. Бул төрөлгөнгө чейин мисалы үчүн мындай боюнда бар эмнелик жанагындай боюнда барында да өзүнчө бир бакыт деп коет го, ошол бакытты мисалы үчүн мен көргөн жокмун да. Мындай кыйынчылык менден өтө көп өткөн да негизичи. Анан ошол кызым бирок боюнда барында кызым айткан жакшы болгон да, бардык жагы жакшы болуп туруп, анан төрөлгөнү келгенде ошондо төрөлүп калды да. Анан мен жанагы врачтардын айтуусу боюнча мен жана давление почка болгонмун да. Давление почка болгондо мен канчалык көп баскан сайын ошончалык менин денем шиши берген да, 117 килограмм болуп кеткем. Ошо кызым боюмда барында көзүм мындай болуп калган да, өтө мындай шишип кеткем. Анан кызым ушу ичтен кысыла берген экен да. Кызым ушу ичинен кысылып, ошо жанагы башындагы мээлери, кан тамырлары кысылып, даже ушу путуна чейин ушул нерсе барган да. Мен жанагындай баш айланып, же мурду канап, же көңүл айым кусуп жатып калган эмесмин да. Менде билинген почковой давление анда билиндирбейт экен да. Ошентип жүрүп анан төрөлүп, мен жана кесарево жол менен төрөдүм да, давлением түшпөй койду да. Анан ошо кызымды эмнеге мага бербей атасыңар десем, врачтар да айткан жок да. Анан кийин буну көрсө жанагындай дем ала турган неме бар го, эмне кислород. Ошондойго жаткырып койгон экен да. Анан барып ошондон кийин деле мындай күйөөмдүн жанагындай сөздөрү бардыгы өзгөрүп баштады да. Мындай айткандачы, кайнемдер ошол жерден небересин эле карап, негизи мени карабай эле ушинтип аткан да. Анан ошентип өтүп, анан жанагы биз эле дарыларын биз эле ала беребизби, сенин үйүңдөгүлөр дагы албайбы, апаң дагы албайбы деп ошондой сөздөр да болгон да. Мен өзүм жана карапайым элде төрөлгөнүм үчүн, үй бүлөдө төрөлгөнүм үчүн, апамдар алмалда иштебейт эле, экеулерим бирөөсү армияда, бирөөсү кичинекей бала да. Анан ошентип ошондон улам мындай айтканда кызым боюмда болгондон баштап эле ошо төрөлгөндөн кийин дагы мындай жакшы жашоо болгон жок да биздечи. Анан ошо кызым ушундай оорчама төрөлүп калганына силер күнөөлүүсүң, сен өзүң күнөөлүүсүң деп эле ошентип күнөөнүн баардыгын мага коюп эле. Жолдошуңузбу? Жолдошум да, кайнем дагы. Ошенткен боюнча мен үйгө барам дедим. Барам десем ошо кийимдеримди салышып, пакеттерди ошентип үйгө алып барып таштап коюшту. Өздөрү? Ооба. Анан негизи башка адамдарга карангу, мисалы үчүн мага жарык да. Не дегенде кызымды ошо алып баратканда жанагы малютка берет элем да, бугачы смесь берет элем. Ошо смесь жанагы бир эле мындай ложкасы калган эле да, бир эле ложкасы калган. Ошол боюнча алып барып таштап койгон да биздечи үйгөчү. Мындай бунун малюткасы түгөндүгү, мындай башка алып берейин деп. Ошондо эми мындай биз карадык. Эми бунун үйүндөгүлөр да карасын дегендей кылып, компьеси дагы жок, ошол абалды алып барып таштап койду. Анан таштагандан кийин апамдын жанында акчасы жок. Анан өзүбүздө акчам жок болуп, анан ошо бир акем бар эле, бир акем. Ошо чыгып, ака, малюткасы жок калды десем, мага которгон да. Ошондо 3000 рубль которгон. Кызыма памперс, малютка баарын алганбыз. Мага ошол жагы өтө албайтын да негизичи, мындай.
кызым ушундай орусчам болсо жок дейм, ушу смесин алып бере албай калдыбы депчи. Анан ошол жерде отуруп кызым ошо айылга келдик, айылга келип анан негизи жанагы кызым же өзү да кызым да күчтүү болгон үчүн көп ооруларды биргеликте жеңдик да. Түнү күнү уктабайт эле да. Только дары менен уктайт эле, уктаганда да бир 5 мүнөт, 10 мүнөт уктайт эле. Анан ошондо туруп азыр Аллахыма шүгүр ушунчалыкчы дагы мээримдүү болгон үчүн кызым азыр кыйла жакшы да, мурункуга карагандачы. Эми азыр неврологический кыйла жакшы болгону менен ошо путу да ошо путу басылып айтат да. Болбосо аракетиси жакшы. Мына дубалдарды кармап, мындай жерлерди кармап басам дейт да, басып аракет кылып, бирок өз алдынча басыла албайт да, путун да тегиз кое албайт да. Биз путубузду тегиз койсок, бул мындай путун кыры менен коет да. Ушуну алып коет. Тегиз кое албайт. Таманы да ана тийбейт жерге. Анан ошону кичинекейинен көрсөтүп койгонубузда азыр негизи жакшы болчу келе да. Биз билген жокпуз да. Анан эми азыр чет мамлекетте деди, бирок чет мамлекетте бекер акчаңар кетет деп ошентти да. 25 000, 30 000 долларыңар бекер ошо акчаңар королот. Москвага алып барсаңар деп ошентти. Бир эже менен сүйлөшүп калдым, ошо эже айтат. Экөөбүз кызыбыз, анын да кызым, менин да кызым диагнозу окшош экен. Ошо пут да ушундай экен, ошо Москвага алып барып операция алган экен, азыр кызы 7-класста окуп атат деп айтты да. Анан ошого аракет кылып, ошол фондко өзүбүз жактагы Медербек немеге аманат фондуна Медербек акеге кайрылып, ошонун улам сбор ачып, анан азыркы учурда ал жака общий сумма 2 миллион рубль керек экен. Азыр бизде мисалы эми 600 000 төрөлдү да, чогулду дагы 1 миллион 400 000 аша керек да. Ошону чогултуп алсак, анан алып барып ушу операция кылабыз, басып кетет кызыңар, аракети жакшы деп жанагы диагноздордун баардыгын жөнөттүк да. Жөнөтсө кызыңар жакшы болуп калат деп ошонун кепилдигин берип атышат. Азыркы анан жана сиз жогоруда сөзүңүздө айтып кеттиңиз. Мени жолдошум, кайненем өздөрү үйгө алып барып таштап койду депчи. Андан кийин мисалы кабар алуу болдубу? Балким сизден, болбосо небересинен. Кандай болуп калды кийин чоңоюп калган убакта деле 6 жылдын ичинде? Кызым ошо 1 жашка толгонго чейин ажырашканбыз. Ошондон кийин дагы бир да ушул кызымдан кабар алган жок да. Менин кызым ошо орусча болуп төрөлүп калды эле. Бунун мындай тагдыры, жашоосу кандай болду экен бунун деп мындай бир да каралган жараган жок да. Ошону айтканда кайненем дагы, башкалары дагы, жадабагыбыз өзүнүн атасы дагы. Кызым алиги балдар келип жана көчөдөн да чоң эле балдар жаш көрүп кызым эркелетет да. Анан өзүнүн атасы деп ойлой барасам, мойнунан кучактап ушинтип эркелейт да кызымчы. Анан өзүбүздүн көчөдөгүлөр айтышат да, эме деп. Кызым мындай, кызым эмнеге кызыңыз мындай туруп түшүп башты ойнобойбу деп жаш балдар ошентет да. Кызым раса мынтип ойногонго аракет кылат да, бирок ойной албайт да. Аракети бар жакшы. Ошол мен эми бир эле ошол үмүтүм ошо кызым бастырып, мисалы үчүн азыр садикке барыш керек да. Садиктерге алып барып, ошол жерде эле алып барып, ошо мектептерге берсем экен деген чоң үмүттөрүм бар. Ошо бир эле максатым ушул да. Калган нерсесинин кереги жок магачы. Анын өзүнүн ден соолугун алакталган берип турган болсо, калганын өзүм кылып алам да. Главное ошо кызым жаш болуп келсе экен деп, ошол эми барбаган жерим калган жок. Ошо кызым үчүн только өзүм аракет кылып атам. Мага кошулуп мындай жардам бере турган адам жок да. Бардыгына деле өзүм кайрылып, мисалы үчүн силерге деле өзүм кайрылып, байланышка чыгып, ошону өзүм кылып атам бардыгынчы. Эми мындай энекем ошо кызым үчүн аракет кылып атам да. Анан көп айтат, даже өткөндө жакын эле да, эмеге молдого алып бардым, чочо эме ыйлай бергенден барсам, негизи молдолор жакшы сөз айтыш керек го. Дет, сен бул орусчан кызым эмне кыласың? Орусчандардын үйүнө таштап кой да. Сен өзүң жаш экенсиң, жашынакай экенсиң, күйөөгө тийишиң керек дейт дей. Ошол суроону кандай молдо айтат дей. Анан айттым, мен сиз молдо эмес экенсиз дедим. Эмеске келбейм башка дедим. Мен кызымды, мен өлүп барсам дагы дедим, мен кызымды жалгыз калтырбаймын дедим. Мен кантип ошо кичинекейинен мындай малынан баштап эле буну өзүм карап келатам да. Анан кантип чоңоюп калганда, анан мен буну ошо орусчандардын үйүнө таштап коеюн.
ошондой молдолор да бар экен негизичи. Анан бул сөздү бир эле молдодон эмес, мен өзүм туугандарымдан уккам, көчөдөгүлөрдөн уккамын да. Эмне аласың, ушу келечегиң ушу менен байланып атат. Мына 6 жыл болду. Ошо кызың менен алек болуп, сен уже буга чейин дагы уже төрөп ден соолугуң кетип атат. Төрөп алышың керек, эртең карып каласың деген сөздөрдү мага көп айтат адамдарчы. Анан эми бул эми Аллах Тааладан берген мага мындай сыноо да, Аллах Тааладан берген сыноо, көтөрө алабы, көтөрө албайбы депчи. Мен өзүм кыйналып, мен көчөдө калсам дагы мен кызымды эч качан таштабайм да негизичи. Жанагы орул адам караган адам билет дегендей. Орусчанын жанагы балдары бар эжелер да көп жардам берет магачы. Алардын эрлери бар, анан жанагы больницага барсаң дагы чогуу жатып калсаң, жеги аталары келет да, келип балдарын эркелетсе. Анан айтам, неге менин кызым ушундай мындай нерсе берилген эмес дейм да. Мындай атасы дагы ушу кызым ушу эркелетип турса болот эле го. Мен үчүн эмес болсо да ушу кызы үчүн келип ушу кызын ушинтип карап турса, кызыма келе жакшы болобу дейм да. Деп ошентип Жолдошуңуз тарабынан мисалы башка бир сот органдарына кайрылып алимент төлөтүү оюңузда болгон жокпу? Же кайрылдыңызбы? Чындыгында алимент бирок төлөйт. Сотко чакырганбыз, сотко келген дагы мындай бир дагы мынтип кызынын колун алып карап эме кылганга жараган жок да. Ошончолук мындай негизи мындай балалуу болдум, ушу кыз мага Аллах Тааладан берген бир сыноо деп ойлогондун ордуна кайра ушул кызды мындай отказ кылып койду да. Ушу мени ушу үйүнөн кетире албай эле жүргөн адамдай болуп калышты негизичи, мындай кабыл алган эмес да баланычы. Ушу кабыл албай ушундан кутулганга аракет кылышкан да. Эгерде кутулбаган аракет кылбаганда ушу кызым ушундай болуп жүрөт эле, ден соолугу ушундай эле, ушуну карап турайын жок дегенде деп бир жыл сайын жок дегенде ай сайын эмес, жыл сайын ушу кызын келип каралып турат эле дейм да, башкадан болгондочу. Азыр кызыңыз 6 жашта, сүйлөө иречи кандай? Сүйлөп калдыбы? Сүйлөгөндөрү эми аракет кылат, бирок так сүйлөй албайт. Бирок аракет кылгандар жакшы. Мисалы үчүн музыка койгон болсо, өзүнө жаккан болсо ошол музыка, ошону кайталап аракет кылып ырдайт. Мындай толук ырдай албаса да, бирок аракет кылат ырдаганычы. Ана биз Акгүлдөр деген ырдачы элек кошунакебиз, ошолорду ырдайт. Жакшы маанай болуп калса ырдап аракет кылат. Анан сизге жардамдашып караган эч ким жок өзүңүз эле азыркы учурда өзүңүз карайсыз, өзүңүз Өзүм иштейсиз. апам экөөбүз карайбыз. Мен ишке чыкканда апам карайт. Апам карайт, эми башка жардам бере турган эч ким жок. Анан сиз айтып калдыңыз, дарыгерлер басып кетет, аракети жакшы экен деп айтты деп. Анан бул операция кайсыл жерде боло турган болду, же буга чейин дагы бир мындай операциялар болду беле, жасалды беле? Буга чейин Бишкекте мына жалда 2 жолу жасалды. Жасалып, путун түгүндө турат изи. Ушул жеринен жасалган. Ошол жерден мына жеринен жасалганда, биринчиси ушул жерден болгон, экинчиси ушул жерден болгондо, ошондо дагы жанагы путунун тамыры деп коет экен, ошо тамырларын мындай трамес тартып коюшкан дейт да. Рофапчы. Ошо Москвада айтып, ушу трамес жасап, трамес кылып коюшкан, болбосо кыз буга чейин басып калыш керек болчу. Өздөрүнүн жана жолдорун билет экен, эми мен билбейм да буну. Ошондоп айтып берди, рентгендерине, жанагы диагноз кагаздарына карап. Урматтуу кыргыз элим, мен ушул кызым үчүн сиздерден жардам сурайм. Мисалы үчүн, эгер сата турган нерсем болсо дагы сатып туруп, мындай элге кайрылбайт болчумун да, мындай кайрылып чыгыш дагы мен үчүн өтө оор. Айла жок, мен ошо кызым үчүн чыгып атам. Ошо кызымдын басып кетишине себепкер болуп калганыңыздан суранам. Жана эл күрсө өкөл болот дейт го, ошондой аз болсо да ошо кызымдын эртең келечеги үчүн. Негизи кызым оор эмес го, башка балдарга караганда кызым кичине болсо да, бир аз болсо да жакшы да. Бирок ушу кызым мындан да жакшы болуп кетишине, басып кетишине ушу кыргыз элине жардам сурайм.